Анда тааныштырып өтөйүн. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ага Өлөгөн айылынан келген биздин Тынаев Кереспек агам. 35 жашымдан бери киши көрүп келатамын. Далай сөз айтылды. Сен айткандай ысыгында муздагын суугун ачуу татуусунда көрдүк. Көзүмө көрүнө баштады. Көрүнгөндө да мен мындайды көрчү эмесмин. Булар пайда болот. Бир нерселерди айтат, анан жок болуп кетишет. Кандай? Мындай кебеттес кандай адамдай элеби? Так эле биздей эле. Эшигиңди бекитип койсоң эшигин ачпай эле кире беришет. Терезеден, дуалдардан кире берет. Анан жана ата бабаңдын касиеттүүлөр дегенде башында мен мындай ойлодум. Касиеттүү дегенден сөзүнүн чечмеси ар жакта мен мода экен деп түшүндүм. Арбак кыздарды мен биринчисинде арбак экен деп ойлоп, бирок да байкап калдым. Булар арбак эмес эле, периштелер экен, байкап калдым. Биз када салты менен жашасак, ата бабанын арбагы да айтат экен. Мен көргөнчө айтып атам, тиги дүйнөдө эмне болуп аткан. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Мен адатта депутаттардан, белгилүү адамдардан интервью ала турган болсом, бүгүнкү маекчим өзгөчө адам. Карапайым калктын арасынан келди, атайын тем Көлдүн Ак Өлөң айылынан бери келип, жана элге айта турчу көкүрөгүмдө сөзүм бар деди. Мен бул көкүрөгүндөгү касиети роологон адамдын көкүрөгүндөгү сөзүн элге жеткириш керек деген милдетим бар деп эсептейм. Анткени кандай гана жакшы кабар болбосун, маалымат болбосун, жаңылык болбосун, мен эл менен элдин ортосундагы көпүрөмүн. Анда тааныштырып өтөйүн. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ага Өлөгөн айылынан келген биздин Тынаев Кереспек агам. Кош келдиңиз Бишкекке. Анан ушу элге айта турчу сөзүм бар дедиңиз. Негизи эле азыркы тапта баягы касиети роологон десек, эл дайыма эле түшүнө бербейт. Бул темада ой жүгүрткөн адамдар көп дегенден алысмын. Мисалы үчүн Арстан Алай болобу, башка адамдар болобу, бул тема жөнүндө сүйлөшкөндө мындай көп учурда шылдыңга калып калышат, көп учурда ар кандай сөздөргө калып калышат. Азыр мына айткан сөзүңүздү эл этибар албай, анан ошондой эле мамиле, жеңил-желпи мамиле жасап коет, ар кандай сөздөр болот деп ойлондуңузбу? Ойлондук, анткени баштан өткөндө. Себеби Назира бул кайдан келди деген нерсе, касиети роологон дейт. Кыргызда муну кайыптан деп айтылат. Кайыптан деген белгисиз, кайдан келген белгисиз деген сөз да. Анткени кыргызда муну көз ачыктык деп айтат, касиеттик деп айтат, түрлүү аттар коюлат. Анан бул эмне экенин билем, бирок жөнөкөй эле эмес, жалпы кыргыз эли менен 35 жашымдан бери киши көрүп келатамын. Далай сөз айтылды. Сен айткандай ысыгында муздагын суугун ачуу татуусунда көрдүк. Анан мынтип жалпы телеге же болбосо эл журтка СМИге чыгыш кыйын экен. Бирок эми кыйынын карабай айтууга туура келет. Бул нерсени, мага берилген нерсени түрлүү айтышат. Касиети бар экен, көз ачы экен, тиги деген көп нерсе бар. Мен муну айтат элем, кайыптан келген илим деп да айтышат. Кайып деген эмне? Жок болуп кетти деген сөз, жоктон келди деген. Көрсө мунун башы мындай экен, баардык нерсени жараткан бар экен, жана баардык нерсе жараткандан келет экен, жана окубай туруп илим алгандар, илим келгендерди бул кайыптан деп айтылат. Башы кайыптан келет. Орусчадан билбестик кылып атеизм убагында бул табышмак болуп калыптыр. Анан сөздүн кыскачасы мындай айтайын, узартып отурса көп сөз болуп кетет. Менин үчүн эл журтка кайрылгым келип атат. Мунун бирден бир эң чоң себеби мына азыр ушул кезде катуу оору жүрүп атат. Биздин эле кыргыз эмес, дүйнөсүн басып калды. Бул жерде суроо туулуп атат. Бул кайдан чыгып атат деген суроо бар. Бардык нерсенин эмне себепкер буга депчи. Мунун себеби бар, эмне үчүн дегенде бул оору биздин туура эмес жүрүм-турум жана жасап аткан иш аракеттерибиздин аркасында биз жаратканды нааразы кылып коюп атабыз. Нааразы болгон кезде ошо бизге эскертүү катары, биздин кыргыз эле эмес, дүйнөсүнүн адамзатына келген бул чоң эскертүүсү деп айтат элем. Көзүбүз тунарып, пендечиликке алдырып, жаратканды унутуп койдук, ошон үчүн келип атат го. Унутуп койгон үчүн бир эле жараткан эмес, анын астында ата бабаларыбыз да бар экен. Өлдү калды дегендер көрсө пайгамбарыбыз айткандай бул жашоонун уландысы бар экен. Дене өлгөндөн кийин жерге коюлат экен, жан чыгып кетип ал түбөлүк
рух болуп жашай берет. Анан ошону бизде кыргызда арбак деп атайт экен, орусда дух деп айтат, душа деп айтат, арабта рух деп айтылат. Ошол арбак деген бул жашоодун аркы уландысы, биздин адамдын уландысы бар экен. Бул бир. Анан мен муну кээ бир айтат, бул каяктан айтып атат деп. Анан мына азыр ушу кезде ушул ордун айыгыш үчүн биздин эл эле эмес, жалпы адамзат изденип атат, медициналык түрдө изденип атат. Салттык медицина деп коет, народный медицина. Ошону менен жана ар ким алын келишче ушул баледен чыгып кетип аман калып, кантип тукумулоонун камын көрүп атышат ар ким ар түрлүү менен. Мага да ушунун жолун билгизгенден кийин анан муну басып жатыш мен үчүн күнөө болуп калсадай болуп атат, кызылдай эле. Анан деген биринчисин эмне үчүн айтат? Элди түлкү ач калбайт дейт. Элим болсо дейт, элим ичинде мен болсом деп айтат экен кыргызда. Анан бул эл болсо элдин ичинде мен касиеттүү болом. Анан элиң жок болсо жалгыз айда касиет менен жүрөсүң. Анан ошон үчүн муну менен айтуу менен мен кыйындыгын айткан жокмун. Элди аман алып калыш керек болуп атат. Анан аман алып калуунун жолу бар. Боргондо да бул өтө жөнөкөй жолу бар. Азыр ошо биз адамзаты жер жаргандан бери келатыптыр, кечирип келиптир. Аягында азыр ушу кезде биз деген чектен чыгып кеттик. Так эле чектен чыгып кеттик. Дал эле жөнүнө сүйлөй бергенде болбойт. Дүйнөсүн курал жарак ойлоп таап, корок салынган челек айландырып койдук. Бул бир. Анан аягында мына жакындан бери СМИде да чыгып атат, адам баласы бири-бирин маданий түрдө ушулор мененби же электронный вариант менен жок кылып койгон да. Ушунун аман алып кала турган жолу бар экен. Анан кайда чыкты дегенге мен кыскача жооп берип коеюн. Мен өзүм көп жыл ооруганмын. Бала чагым башта оорулуу кылгам, жалаң доктурда, санаторияларда чоңойгонмун. Ошентип отуруп аягында доктур жардам бербей калып өлөт акыбалга жеткенмин. Анан ошондо менин көзүмө көрүнө баштады. Башында түшүнгөн жокмун. Анткени менде болор болбойн кайдан билем, биз жараткан жок деп атеизм менен чоңойгонбуз. Анан негедир ушул мен 31 жашка чыккандан баштап көзүмө көрүнө баштады. Көрүнгөндө да мен мындайды көрчү эмесмин. Булар пайда болот. Бир нерселерди айтат, анан жок болуп кетишет. Кандай? Мындай кебетеси кандай адамдай элеби? Так эле биздей эле. Кол буту барбы? Кол буту бар. Кандай кийинет? Кийим менен жүрүшөбү? Кийген кийимде ак сакалдар, башында селдеси бар келет, элечеги бар келет, иши кылып бу дүйнөгө салыштырганда илгерки ыкмада кийингендер келет. Анан келгенде эле мынтип айтышат: "Эй, сенин ата бабаңда касиеттүүлөр өткөн. Эртерээк Кудайга моюнсун, Кудай жолуна түш" дейт. Эми ал кезде Советтер Союзда тараган же азыркы мамлекет курулуп элек, орто жерде чаржайыт болуп турган кез. Анан мен муну көрүп алып, бир чети таң калам, бир чети корком. Бул кайдагы немелер дейм. Эшигиңди бекитип койсоң, эшигин ачпай эле кире беришет. Терезеден, дуалдардан кире берет. Анан жана ата бабаңды касиеттүүлөр дегенде башында мен мындай ойлодум. Касиеттүү дегенден сөзүн чечмеси ар жакта мен молдо экен деп түшүндүм. Касиет деген молдо деген сен. Анан молдочулук бар турбай деп анан мен буларга каршы чыга баштадым. Эй, өлөттөн кишиден кайда молдо көрдүңөр эле депчи. Анткени ал кезде мен өлөт акыбалга жеткен кезим болчу. Таптым молдо экен деп сөздүн кыскасы тиле албай койдум. Болжолу 1 жылчабы, жарым жылчабы, 1,5 жылда мен биле албайм азыр. Тиле албай жүрүп алдым. Анан ошол кезде 3-чү балалуу болдук. Анан ошо бала тилин чайнап калды, талма болуп. Муну медицинада эпилепсия деп коет. Анан ошо талма болуп калган кезде анын аркы берки уурасын таптым. Анан бир убакта баягы мага айтып жүргөндөрүм кайра келип айтып атат: "Эй, тиле албай койдуң сен айтсаң. Тиле албасаң балаңды алабыз" деди. Анан мен коркконуман айылда бир көз ачылып аткан жеңеге бардым. Барсам, анан ал жеңе ушинтип айтып атат: "Березбек, андан мурун ал кишиге жолукканмын. Анан айткан сенде касиет бар экен" деп. Бир аз өзүм доңдоңуш болуп жүрүп, бирок билбестен мурдакы эле адат менен кетип калган. Анан мурда эле айтпадым беле дейт. "Мына сенде ата бабаңда касиеттүүлөр бар экен, алар молдочулугун алып келип берип аттыр. Сен тиле албаган үчүн ата бабаңдын арбагына нааразы болуп, балаңды алган аттыр" деди. Мага айткан сөзү жөнү сүйлөшүп алгандай ал жеңе да айтты. Экөөбүз биринчи жолу атат. Анан сурадым, "Жеңе эмне кылайын" дедим. "Эртерээк Кудай жолуна түш" деди. "Ата бабаңдын касиетин ал" деди. "Кантип" дедим. Анан эми өзүң бил, эчсең үйрөтөйүн деди. Ошол кезде мен ал жеңени эчиген себебим азыркыдай китептер жок, жана башка эч нерсе жок кезде келди бул 91-жылдары ойлоп көр. Анан ошол кезде анан кой дедим. Менин айымдан бала өлүп кала турган чын болсо, бул мага байланыштуу турбайбы? Эртерээк моюнсунайын, анан
Ал кезде түшүнүгүм ошо болчу, молдо болгонго жараша молдо болоюн деп, билим алыш үчүн, башка маалымат булагы жок үчүн мен ошо жеңени ээчи баштадым. Дан ээчип анан сөздүн кыскасы айтып отурса көп. Бул кишини 2,5-3 жылча ээчидимби, анан ал кишинин көзүн ачкан дагы Казакстандан дагы аял бар эле. Билгенин ага жазат ырым-жырым, билбегенин устат деп коет тигинден. Анан ээчип жакшы келе, анан бир убакыт буларды айта албайм, 2,5-3 жылча ээчиген кезде бир күнү сени көргөнгө болбойт деп эле бөлүп коюшту. Ал кезде мен оорум күчөп кетти. Себеби дегенде мен өзү да оорулуу болчумун, бала чактан баштап ооругам. Мен өз оорум үчүн барган эмесмин, бала айыксын деп барганмын. Астма болуп ооруганса? Меники өзү астма, такыр чектен чыккан деп кыргызча айтат, запущенный деп коет, аллергический. Дары жардам берип алган. Мен гормоналдын ичине кирип кетип, өзүм венага укол кылган акыбалга чейин жеткенмин. Анан ошол кезде дарысы да жардам бербей калды. Талма балабыз да айыкпайт. Тигилерден бөлүнүп калдым, кыргызча айтканда Кудайда ишенген адамдардан бөлүнүп калдым. Анан ошонусуна карабай апам рахмат, апам бир кеңеш берди. Балам эми Кудай эле ошолордун колунда атабан арба, ошолордун колунда эле, сенин да Кудайың атабан арбагы бар эле. Кой балам жүргөн турганан жазбас эле деп койду. Мына бир эле сөз жетиштүү болду. Өлө такымалыма карабай, тигилерден уккан көргөнүмдү чала була аткарып, мүдүрлүп чалынып, ал кезде мага да чала була сүйлөп калышкан экен. Бияктын сөзүн, илим, билимди анан издей баштадым. Анткени байкап калдым, бул кызык нерсе экен. Ушул аркылуу адам баласына бекер эле жок жерден бир жакшы нерсе келип атканын көрүп калып, анан колуман келген аракетти кылып, 5 маал намазымды окуп, атабан арбагына Куран окуп, изилдеп аракет кыла баштап отуруп, бирок өлөт акыбалга жеттим. Аны өлөт, муну өлөт деп калган кезде жин оору менен бир кыз келди. Аны ошо келгенден анан арбакпыз деп бир 2 кыз келди. Бирөө 4 же 5 жаштамын деп келишти. Анан алар айтышты. Эгер сиз тил алсаңыз дейт, могу кызды айыктырганды үйрөтөбүз деди. Жин оору менен айыктын. Ал байлатма жин оору экен, башында билген эмесмин. Эмне басында эмес. Анан ошентип отуруп анан арбак кыздарды мен биринчисинде арбак экен деп ойлоп, бирок да байкап калдым. Булар арбак эмес эле, периштелер экен, байкап калдым. Булар оюңду окуйт экен. Анан ошондо айттым, биздин ким экенибизди билип калдык. Эми ачык сүйлөшөлү деди. Ким айтып атат аны? Периштелер айтып атат, жанагы 2 периште келди. Биринчиде арбакмыз деп келген, мен байкап калдым, арбак эмес экенчи. Негедир байкап калдым. Эмнеге? Себеби дегенде алардын сүйлөп аткан сөздөрү, кеңештери такыр башкача чыгып атат да. Периште болгондо аны тиги арбактан кандай айырмасы? Айырмасы мындай. Биздин дүйнөдөн улук ата-бабалар дүйнөсү бар, андан кийин оолелер дүйнөсү бар, анан периштелер дүйнөсү бар, анан жараткан бар. Анткени алардын сүйлөгөн сөзүндө мен жанагы көз ачыктыгы бар аялдарды, касиети барларды ээчип жүргөн кезде алар арбак деп эле сүйлөшчү. Анан мен ойлочумун, биз анан арбактар эле бар экен деп. Карасам тигилер келип сүйлөгөндө жараткан деп сүйлөп аткандарын угуп калдым да. Байкап калдым иши чала була даан эмес. Анан ошондон булар оюңду да окуп турат экен. Анан биздин ким экенибизди билип калдыңыз деди. Эми коем ачык айталы деп. Анан ошондо айтышты. Мына дейт, сиздин ооруп жүргөнүңүз себеби, балаңыздын ооруп жүргөн себебин да түшүндүңүз. Сизге ушундай чоң касиет берген. Эртерээк моюнсузсаңыз могу кызды да айыктырганды үйрөтөбүз. Жана адам затына келаткан кырсык, кыйынчылыктардан чыгып кетүү жолдорунан бери үйрөтөбүз деп, анан ушулардын тилин алып отуруп, мына ушул күнгө жеткизди. Аны айыктырдыңызбы тиги кызды? Ошол кезде 1 жыл 9 айдын тегерегинде ал кыз айыкты. Аягында талма болуп калган баламды да кантип айыктырат өзүмө үйрөтүштү. Анан ошол кезде мынтип да айткан, мен 35 жашка чыкканда. Быйыл сиздин ооруганыңызга 27 жыл болду деп айтты. Тил алсаңыз, сиз да айыгасыз деди. Анан кайдан айтып атат, ал кезде сөз эле болчу. Бирок эми болуп тур, эми ким эле өлгүсү келсин, андай болсо жакшы, бирок мен айыгарыма көзүм жеткен эмес. Бирок булардын кеңешин угуп отуруп, ошондон ушунгө чейин мен дарысыз жашап келатамын. Астмадан аллергиялык астмадан айыгып. Таптакыр айыгып, Кудайга шүгүр. Акыркы жолу улам оору азайып кете берет экен, аны мен байкадым. Мен элге болгон аманатты жеткизип, келген кишилерди айыктырып, жана жакшы иштерди кыла баштасам, мага айыгуу келе берет экенин түшүндүм. Ошонун негизинде жүрүп отуруп, анан оорум катуу ооруду. 27 жыл дегенден кийин дагы 10 жыл катуу оорудум. Сыноосу болот экен мун деген. Эми көтөрө алган экенбиз, ошон үчүн ыраазы болгон үчүн ошол оорум жүрүп отуруп. Акыркы жолу оорум 50 жашта кармады. Мына бир аз күндөн бери 60 жашка чыгарды. 10 жылдын тегереги болду. Такыр да оорусу жок жашап келатам. Дарысы жок, 35-34 жашымда дарысы жок жашап келатамын.
Анан ошо кезде мен азыркы мына ооруга тиешелүү нерсени айта кетейин. Мына ушундайдын негизинде чыгып анан периштелер көрсө ата бабалар дүйнөсү бар экен, оолелар дүйнөсү бар экен, периштелер бар экен, башында жараткан бар экен. Ушул келген илимдин негизинде иш кылып, өзүбүздүн балабызды айыктырып, жана кызды айыктырып, жана канча адам балдар жана ошонун негизинде өзүмө да жакшылык келди. Жана мен кайра маалыматты айткым келип атат. Бул ооруда коронавирус деп айтылып атат. Ушул ооруда чыгаруу жөнүндө эч жагы айтылган. Бүгүн китебимди алып келбей калыптырмын. Бул жөнүндө эч жагы китеп жазганмын. Анан ошо китепте эмнени айттым? Кыямат кайым жөнүндө айткым келип атат. Жер жаралганы пайгамбарлардын баары келген кезде алардын баары айткан. Акыры качандыр бир кезде кыямат кайым жүрөт деп айтылган. Баарынан сураса айткан болот. Бирок качан болот экенин билбейбиз деп айтылган. А бирок ал акыретте болот деп айтылган. Баардык эле жазууларда, ыйык жазууларда, ыйык китептерде. А мен деле ошондой деп ойлоп жүргөнмүн. Анан деген ушу периштелердин баарынын бириги берген кеңештин негизинде 97-жылдын апрель айынын 7-синен 8-ине болгон түнү илим билимди түшүнгөндөн кийин башында балага сабак бергенде беришет экен, кийин түшүнгөндөн теңме тең эле катары сүйлөшүп калышат экен. Анан ошондо бир тыянак чыкчу убагы болгон. Анан ошол кезде мынтип айтып атат. Билип алыңыз деди. Бүгүн де жараткан жерге кыямат кайым жарыялады деп айтты. 90 канча жыл? 7-жылдын апрель айынын 7-синен 8-ине болгон түндө болуп атат. Отуруп сүйлөшүп атабыз ошондо. Жараткан бүгүн жерге кыямат кайым жарыялады дейт. Башында жазуулардын баарына пайгамбарлар аркылуу айтылбады беле дейт. Ал акыретте болот деп. Ошондой болмок эле, бирок жараткан чечимин өзгөрттү дейт. Эмне үчүн деп айтып атат. Себеби дегенде кыямат кайым болгондо бир катуу аракеттин аркасында адам балдары жер асты үстү болуп кырылып калып, акыретке барганда өлгөндөр да тирилтет. Буларды алып барып ошактан баарын бир аянтка чогултуп туруп, чоң сурак жүрөт деп айткан, акыркы сурак деп айткан. Кыямат деген ошол экен. Ошондой болот деп айтылбады беле дейт. Эми жараткан чечимин өзгөрттү дейт. Эмне үчүн дейт? Себеби ал деген кең пейил, калыс, мээримдүү үчүн. Адамды жерге таштап коюп акыры келесиңер деген да. Жерге адамдын жаны көнүп алды дейт. Анан деген жараткан кой. Тиякта бейиш болсун, булда бейиштин уландысы болсун деп жерди кенже бейиш болсун жарыялады дейт. Бирок деген эми кимдер аман калат деген сөзүн айтып атам. Аны ошондо мынтип айттым, периштенин сөзүн алым келсе сөзмө сөз айтайын. Бүгүн де жараткан жерге кыямат кайым жарыялады дейт. Акырет тиякта болмок, чечимин өзгөрттү. Жерде адам баласынын тукуму үзүлбөсүн деп чечти да, анан калыгул Олиябыздын айтканы бар да. Айтып келип аягы бос түшүп калды, көрбөй калдым деген жагы бар да. Ушул заманга чейин айткан, заманың акыры болор, жериң такыры болор, этеги жок, жеңи жок, чапанча бар, эми кайталап отурбайын. Могу жерде отурган зымдан бери айтылган. Карагай болор, башында чынысы болор, чынды кармап турган зымы болор. Изолятордон бери, компьютерден бери айткан экен ушул. Анан аягыңды бос түштү, көрбөй калдым деп атпайбы. А мага айтып атат. Каллатаңардын айтканы бүттү деди. Эми андан ары эмне болот айт дейт. Каллатаңардын бир айтканы эле, кой үстүнө торгой жумурткалан заман болот деди. Бирок ага кимдер жетет, ошону айтып коюңуз деди. Аны ошондой айтат. Биринчисинде адам баласы жараткандын бар экенине, бир экенине ишенген адам балдары дейт. Экинчисинде өзүнүн кемчилигиндерин оңгоп, жараткандын мыйзамы менен жашап, ата бабасынын арбагын сыйлап дейт. Ага Куран окутуп, кемчилигин оңдоп түз жүргөндөр аман калат дейт. Ошолордон тукумуланып, адам баласы 105ке чыгып туруп, бейиштегидей жашап туруп, анан бейишке кетишет деп айткан. Анан кайра отуруп кейди периште. Атаң көрөм тил албагандарды деди. Эми жер жүзүндө дейт, Кыргызстанда деп айткан жок, жер жүзүндө тазалоо жүрөт дейт. Адамды эмне кылып тазалайт дейт. Чоң-чоң жер силкинүүлөр болот деп айткан. Нөшөрлөп жамгырлар жаап, суулар каптайт дейт. Табигаттын күчтөрү менен жерлер көчүп атат. Ушул сыяктуу өрт дейт, техникалык кырсыктар дейт. Авто, учактар, корабльдер чөгөт. Ошонун негизинде дейт. Ар бир адам баласы эмне күнөө кылса, ошо күнөөсүнө жараша жалгыз-жалгыздан же топ-топ менен алып кете берет. Ошон үчүн да буга майда чүйдө согуштар да себепкер болот деген. Тил албагандар четинен ушинтип алып кете берет. Бул бир чети тазалоо дейт, экинчи чети адам баласына жиберген эскертүү дейт. Кыргызча айтканда кыскала деген сөз дейт. Анан ким ушуну туйбай койсо дейт, такыр туйбай четинен ала берет, алгандарды тиякка суракка алып бара берет. Тил алгандар аман калып алардан тукум улана берет деп анан ушуларды айткандан анан дагы мындай бир нерсени айтты. Периште отуруп кейди. Атаң көр деди.
бир оору чыгат деди. Оору чыгат. Бир оору чыгат деп айткан. Бирок ошол оору менен таң көрүп бир далай адам балдар өлүп калат деди. Бирок дейт, ошол оорудан аман алып калуунун жолу бар дейт, аман калуунун жолу. Ага кан себепкер болот деп айткан. Мынакей, мен азыр ушу жүрүп отуруп башында айткан сөздүн аягына келдим. Мына могу оорудан аман алып кала турган жөп-жөнөкөй жолу бар. Ал эмне? Жараткандын бар экенин ишенүү, аны мыйзам менен жашоо жана ата-бабанын каада салтынын негизинде жашоо. Ошондо мен муну менен эмне айткым келет? Биринчисинде деген жараткан мыйзам менен жашасак, бизге жараткан ыраазы болот. Да, мен ыраазымын, баалия кырсыктар токтосун деп чечим чыгарат. Анан ата-бабанын арбагы дейт. Кудай алдында ата-бабанын арбагы деп айтат. А биз каада салты менен жашасак, ата-бабанын арбагы деп айтат экен. Мен көргөнчө айтып атам, тиги дүйнөдө эмне болуп аткан. Жаратканым дейт. Мына биздин балдар сиздин мыйзам менен жашап атат да, ата-бабалар да биз үчүн ортого чыгат экен. Ошонун негизинде ата-бабанын арбагы да ыраазы болсо, падышабыз жараткан да ыраазы болсо, могу келип аткан ооруну токтотуп кое турган оңой эле жолу бар. Кан аркылуу дегенде ал эмнени түшүндүрөт? Кан аркылуу деген булар табышмак кылып сүйлөйт, анын чечмеси бар, анткени ечен өткөн касиеттүүлөр табышмак түрүндө айтып, анткени ошол кезде заман бурушунда болгон. Мисалы деген пайгамбарыбыздын деле бир айтканы бар. Качандыр бир кезде суудан от чыгат дейт, ал дүйнөсүн жаркыратат депчи. А муну кээ бир отуруп ойлойт, бир жерден фонтан болуп атып чыгып дүйнөсүн жаркыратат го деп. А көрсө деген ал кезде гэс деген сөз жок экен да. Мына могу электричество дүйнөсүн деген жаркыратып атпайбы, суудан от чыкты. Ал кезде гэс деген ат жок болчу, муну ушинтип айткан. Анан дагы бир айта турган нерсе, мисалы Дөтү пайгамбардан да сураган дейт. А кыямат болот дейт, ал качан болот деп сураса, Дөтү пайгамбарыбыз айткан экен дейт. Ошол кезде дейт, жараткандын ыйман жөнүндө укпай калган адам баласы калбайт дейт. Арга кеткенде ошол кезде таш да шарият сүйлөйт деп айткан экен. Анан биз кайсы таш сүйлөйт деп басып жүрөбүз. А теле коммуникациянын баары эмнеден эритилип жасалды эле? Анчында күмүш, алюминий деген материал таштан эритилип жасабады эле. Мына ал кезде телевизор жок үчүн Дөтү пайгамбар айткан экен. Арга кеткенде ошол кезде таш да сүйлөйт дейт. Мына экөөбүз да азыр таш аркылуу элге жеткизип атабыз. Анан ошол сыяктуу жана кан деген сурооңо кайра жооп берейин деп атам. Кан себепкер болот дейт. А көрсө мындай экен, мына азыр ушул кезде ар бир эле жаран дүйнөсүндө, мен кыргызым эле жөнүндө айтып аткан жок, ооба кыргызың да керек, кол ирисине тартат дейт. Мен кыргыз үчүн кыргызым керек. Экинчисинде адам затына деп берилген бул нерсени аман алып калууга болот деп. Анан кан деген көрсө мындай экен. Жаратканым ооба, биз чектен чыгып кеттик. Жемен чектен чыгып кеттим. Кечире көрүңүзчү деп өзүңдүн тамагы маңдай тери менен тапкан малыңды, мен чоң кичине деген жокмун, чын ниеттен алып жаратканда кыбыланы карап чөкчүп алайын жаратканым, кечирип коюңузчу. Ошону биринчи жаратканга деп айт. Кечирип коюңузчу, могу малдын жанына алыңызчы. Менин үй бүлө бала акырам жанына тийбеңизчи. Могу малдын канын алыңызчы, биздин канга тийбеңизчи деп. Дасторконуңду жайып, анан кыргызда жанагы түлөө деп айтып атпайбы, түлөө же курмандык деп. Ошентип анан кечирим сурасаң, жаратканы болуптур эми. Анткени ал кечирим, эбегейс кечиримдүү деген жагы бар. Күнөөң бар болсо кечирим чын сурасаң кечирет. Анан кечирген кезде бул оору өзүнөн өзү жок боло баштайт. Ага балким дагы бир себепкер дары чыгар, же азыркыча айтканда бир күнү бирөө ширенин жейби, баары эле жардам бере бербейт. А жараткан деген тил алсаң, түрлүү нерсени себеп кылат. Же болбосо мына ооругандардын арасында мен деле жүрөм, өз көзүм менен көрдүм. Мен да табигый кайыптан медикмин, анан ооругандарды көрүп атам, мага кайрылган кезде жогорутан келген дем меники эмес, салып койсом ошонун негизинде айыгып да кетип атчы. Өзүн өзү оңдош керек деген жаатка кирели. Адам кантип өзүн өзү оңдойт? Текеберчилигин жоёбу, кечирим сурайбы, эмне кылыш керек? Ооба. Текеберчилигин жоёт деген бул моюнсунбастык деген сөз. Өзүмдү өзүм билем, өтүктөрүм билем деген нерсе менен төргө илип атып, биз жаратканга жакпай калдык. Ооба, өзүн өзү оңдой. Биринчисинде эмне ушу текеберчилик деген бул жараткандын бар экенин билип алган моюнсунуу. А моюнсунган киши эмнелерди аткарат? Эми айтып отурса көп жери бар, мен токоте турган жерлерин айтайынчы. Эң эле биринчи мага айтат, адам баласы дейт, 5 арам нерсени жыйыштырсыңчы дейт. Ал кимники? Спирттик ичимдиктин бүт түрлөрү, пиво, шампанское чейин. Тамеки, насыбай, бозон, наркотикалык зат дейт. Биринчи 5 нерсени жыйыштырсын дейт. Андан кийин кадимкиле пайгамбарыбыз айткан, келмең намаз, орозо, садака, секет ажың дейт. Анан ошон үчүн дагы 2 нерсени айтып атышат. Ата-бабаңа Куран окутуп дейт. Анан мазар басуу деп айтылат. Ушул 7 нерсени аткарбай, 5 арамдан баш тарт, 7 нерсени аткар. Жараткан ыраазы болгон үчүн
азыр мен жеке оору жөнүндө айтып атам башында, оору болуп аткан үчүн андан башка да мамлекетибизде болуп аткан кыжаалаттуулуктардан чыгып кеткен жолдору бар. Эми кое туруңуз агам. Сиз азыр бул эсептеп берген боюнча теңирчилик менен мусулманчылыкты журулуштуруп туруп бердиңиз да? Сенин оюң боюнча. Менин оюм боюнчачы. Бул деген сиз кыргыз болгон үчүн ушул нерсени берди да. Мисалы үчүн орустарга же болбосо башка эле дин тутунган адамдарга алар болсо өзүнүн дини, өзүнүн тутунган ыйыгына сыйынуу жолу берилет да, туурабы? Ооба. Анан буга эмне деп айткыңыз келип атат деген сөздү айтып атасың да. Муну кандай деп атат? Эми мунун чечмеси дагы эле мындай экен. Көрсө жараткан ал бирөө эле экен. Бизде жараткан Кудай Теңир деп айта беребиз. Оруста Бог деп айтат, арабта Аллах деп айтат. Англияда God деп айтат болуш керек. Мен англисчени жакшы көрөм. Ошентет. Анан ушул анткени ал өз тилибиз үчүн өзүбүздүн атын тилибизде айтып атабыз да. Көрсө ошонун башында бир эле жаратуучу турат экен. Эми ал жөнүндө дагы суроо берип калдым, мага кандай айтат. Анан мен деле Кудай дечимин. Бир күнү периште сүйлөшүп отуруп айтат. Сизге Кудай деп атасыз. Кандай сиздин кандай кайрылганыңызды жакшы көрөт эле дейт. Билесиз дейт. Мен кайдан билем десем. Жаратканым деп айтсаңыз жакшы көрөт эле дейт. Сиз ошонуңузду жактырат деп айткан. Ошондон бери мен жаратканым деп калганмын. Бул бир. Андан кийин жанагы ар бир элдин деген жагына эми жооп бере кетейин. Көрсө ошо баардыгы бир эле жараткандан келет экен. Пайгамбарлардын баары кайдан келди эле деген суроо бар. Анан отуруп ойлойбуз, пайгамбар десе түшө калат деп ойлойбуз. Жок, адил адам болуп төрөлөт экен. Өзгөчө болуп жаралган адамдар булар дегенче. Анан ошо убагы жеткен кезде жараткан тияктан анын көзүн ачып, кулагын ачып, анан тиги дүйнө менен сүйлөштүрүп коет экен. Сен элчи бол дейт турбайбы? Мындайча айтканда, сен менин болгон жаман жакшы көргөнүмдү туура эмес элге жеткизесиң деп элчиликке шайлайт экен. Да аны сынайт экен. Сыноосун өтө алса пайгамбар болот, өтө албай алгандар пайгамбар болбой эле калат экен. Жана ошо сен айтып аткандай көрсө бул мындай болгон экен. Адам ата обонен түшүргөн биринчисинде алар деген бейиштен маалымат болгон. Билген аякта эмне болуп аткан. Аналар да жерге түшкөндөн тукум уланат да. Улангандан тиякты көрбөгөнүн унута баштайт да. Анан унута баштаганда биринчи адам аты менен обон айткан, жараткан бар мындай деп айткан, ошонун негизинде жашап, убакыт өткөндөн адам баары башка нерсеге алаксып, туура эмес нерселерди жасай баштайт. Ошол кезде жараткан ошолдун ичинен бирөөнү шайлап туруп, кайра эле элчи кылат экен. Пайгамбар кылат экен да. Ал тигилерге насаат айтат экен. Анан бала кезде мен ушундай укканмын, анан баланча пайгамбарга бир барак, аны 2-5 барак деп укчумун эмне деп. Көрсө ал кезде прогресс азыркыча айтканда. Үңкүрдө жашап атса жерге көп шариаттын эмне кереги бар, арабча айтканда мыйзамдын эмне кереги бар. Ошон үчүн ага бир барак келген балким. Анан кийинки адам өрчөнгөн сайын иш жүргүзүүнүн аркасы татаалдашат экен жашоо. Ошол кезде улам дагы пайгамбарым жүрүп отуруп, заманына жараша пайгамбарлар түшүп, 3 барак деп отуруп, анын аягында дөтү, забур, Мусага, кыргызча Муса Майсейде Торатты берген, дөтү забур жазган. Анан Иса пайгамбар Библия жазган, Мухаммед пайгамбарыбыз Куранды жазган. Анан муну мен эмне деп айткым келет? Көрсө, ушунун баары эле бир жараткандан келиптир, заманына жараша. Анан убакыт өтүп кетти, прогресс өөрчү болгондон анан бул өзөгү бир эле, жараткан баары итчилик кылба деген жерлер бар. Ошондон заман өзгөнгөнгө жашана толуктоолор кирет экен. Бул китептер биринин биринин эле уландысы. Анан көкүрөк маанилүү да бардык. Динге кирерден мурун адам баласы өзүнүн көкүрөгүн түздөмөйүн 1000 арабча окуп, 1000 арабча 5 мал жалынган күндө деле эгерде көкүрөгү аркылуу жалына албаса, эгерде чын ыклас аркылуу жалына албаса, мындай жөн гана аткарып атам деген нерсени кылыш үчүн гана кылгандардын эмеси өтпөйт да, туурабы? Өтпөйт. Анан көкүрөк керек деп ойлойм да. Керек, керек, ада керек. Анан эми муну эгер кыргызча айтканда, далайлар бар азыр рас. Жараткан мыйзамын билип, башында бизге келгенде көп билишчи эмес, билбестен эми жаңы келип атат да. Бара-бара билимдүүлөр чыгып атат. Анан жана сен айтып аткан жөнүндө мынтип айтам да, ооба,
жасап аткан нерсеңди түшүнбөсөң. Мисалы үчүн мен арабча түшүнбөйм эле, эмне деп атканымды түшүнбөйм да. Эми бул чет тил да. Ошодо анан мен кыргызча эле жакшынакай эле эй жаратканым, көкүрөгүмдү тазала, көөдөнүмдү тазала, билип билбей кетирген күнөөлөрүмдү кечир десем, каралачы кандай ыкласым менен айтып атам, жана өзүм түшүнүп атам да. Эмне сурап атканыңды. Эмне сурап. Анан мен буга деле кошулам. Анан азырынча мен буйрук менен жүргөн адаммын. Отуруп алып, эмоция деп коет. Анан өзүбүзгө ылайыктуу эле мыйзам чыгарып бергенде болбойт. Бунун үчүн мен да жооп берем. Ошон үчүн күчүгүм пайгамбарыбызды ойноп жүрүп пайгамбар болгон эмес. Анан аныкын эле бүгүн жокко чыгара коем деп башты кестирбегенде ал жок күчүгүм. Бир эле башым бар дейсиз. Бир эле башы бар андыгачы. Анан мага келген үчүн айтылып атат. Ошо пайгамбарыбыздыкында жоготпо деп айтып атат. Мен аны жогото албайм. Ошон үчүн да анан болот десе эле араб болуп кетип баратасыңар дегенди айтып атат. Анан ошон үчүн анан муну деген мен бурмалагым келбейт. Кадимки эле эпос деп жүргөн мен Манас атамдын, Каныке энемдин жана ичем асылдардын жараткандан сурап келип берген нерсеси. Анан айтат, "Эй балам, ооба пайгамбарың да пайгамбар, биз да аны жокко чыгара албайбыз. А кыргыздын кыргызчылыгы айкалып атат" дейт. А көрсө кыргыздын кыргызчылыгын жакшылап эгер изилдеп көрсө, Курандын ичинде эмне айтылган менен биздин ичинде айтылганда эч айырмасы жок. Мына кайсы макалла каптыда сура азыр мен деген Курандан таап айтып берейин. Окубасам да жана окусам да. Мен баарын окуп ийген жокмун. Мен арабча дагы эле билбейм, бирок кыргызча котормосун көрүп жүрөм. Окуп атасыз? Окуп калам. Анан агай сөзүңүзгө аралжы. Мисалы үчүнчү, Facebook болобу, Instagram болобу, массалык маалымат каражаттарында мен дайыма көрүп калганым нерсем бул теңирчилер бөлүнүп алат дагы, анан баягы динчилер бөлүнүп алып, анан бири-бирин боктомой башталат да, кырылмай башталат. Ооба, Анан деген ошондо мисалы үчүн мусулманчылыкта арбакка ишенүү деген нерсе жок. Мусулманчылыкта арча түтөтсөң шерк катары билинет. Ошондой нерсе бири-бирине төп келбеген мындай карама каршы нерселер бар да. Анан ошону деген сиз кантип жуурулуштуруп атасыз, периштелер эмне деп атат бул жөнүндө? Мындай болот экен. Ар бир заманына жараша келген экен мунун баардыгынчы. Анан келген кезде жана биз айтып аткан касиеттүүлөрдүн баардыгы тең эле адам алар деле. Анан алардын да деңгээлдери болот экен. Анан деңгээлдерине жараса иш кылат экен. Ошон үчүн да мен өз көзүм менен көргөн үчүн айтып атам, буяк келип кеңеш берет, момуну жаза дебейт. Анан кыргызча айтканда, же арабча айтканда пендечиликке салып, өз каалаганын жасап, анан өзүнүн оюндагында кошуп ийип атышат. Ошонун негизинде бул бузулуп калат экен. Орусча айтканда искажение. Келген мыйзамды бурмалап атып, анан бирөө тиги, бирөө муну болуп атырып, аягында чалмекей чалынып кетип атат. Чаламолдо дин бузат болуп кетти. Чаламолдо дин бузат болуп кетип атат. Молдо деген сөзгө да мындай сөздү кошуп сүйлөнгө болбойт экен. Корком. Анткени молдо деген бул кишинин баары ага жете албайт экен, ага жетиш кыйын экен. Ошон үчүн сөздү бул деген молдо деген бизде азыр мындай мааниси төмөн түшүп калды бул сөздүн. Анан этибар албай эле каалаган жерибизге бул сөздү колдоно беребиз. Илгери алды бийик даражада турган да. Себеби деген ошо биздин кыргызыбыз деле жараткандын мыйзамын эчен касиеттүүлөр өткөн экен, көз ачыгы да өткөн экен, оолелар өткөн экен да. Алар ошо мазар десе ширик деп атат, ошондо туура эмес кылып атат. Мен анда түшүндүрүп берерим балким. Ошо мазарга барса, мазар ээлери бар экен. Жаратканга кызмат кылышат экен алар. Анан ошого барып кайрылып, аны менен баарлашканда, ошо мазар ээлери жараткан эмне жагат жакпайт экен айтып берет экен. Касиеттүү адам элди тарбиялаган экен. Ошонун негизинде жана каада салт ошондон калган. Кыргыз ошону колдонуп, мына өзүбүз элге караганда саналуу эл болсок да биздин мекенибиз бар экен. Жаратканга жаккан үчүн деп айта элем. Анан мисалы үчүнчү жана мен ошондой долбоор алып барбадым беле, жалаң көз ачактарды топтоп алып. Билебиз. Ошол учурда мага дин жолунда жүргөндөрдөн аябай көп каттар келген. Алар деген булар арбактар менен байланышпайт, 3 тамга дагы жанагы жакшы эмес духтар менен байланышат деп айтышат. Сен сөзүң түшүндүм. Ооба, ал кокуй деле бар экен. Анткени мага да айтат, ушу жараткан турса, ошону көрүп килтейтип алгансыңар дейт да. Мен өз көзүм менен көрдүм. Аныбы? Көрдүм так ошону. Анан кандай экен ал? Анан эми ал куруп эле кетсин, анан мындай экен. Сүрөтчүлөр деле жөн жерден тартпаптыр. Бул дар деп коет.
Биз воображение, орусча, айла кеткенде орусча айтып атам, кет воображение, оюмда бирдеме деп атабыз. А көрсө жараткан анын баарын берет экен. Анан ошолор ошону тартып мен фантастикам же ой толгом деп атат, а келген кабар экен. Бирок муну ар жагын улай албаган, эмне кылып улабас болот? Ошол келген нерсе деген мен мынтип айтам, кайра жаратканга моюнсунулуп анын мыйзамы менен жашап, кадасаты менен жашап кетсең, жараткан ыраазы болгон үчүн, ата бабаң арбак ыраазы болгон үчүн жараткандан сурап кел бере берсе, ул өөрчүйт экен. Ушунун баары убагында калып калыптыр. Аны мен деле өз көзүм менен көрдүм. Аны да мен маани деле берчи берме, жараткан ким экенин билбейсиз, атеизм алып бар экен деле билчү эмес. Ана биринчи көргөндөн кийин ай кокуяй дедим. Мен муну жаңылып калбасам 33 же 34 жашымда көрдүм. Анан барып көрүп алып, күлкүм келди, атаны кокуяй ушуну чоң тутуп турган турбайбыз деп. Көрсөм эмне экен ал? Бул эле жеримен келет экен. Кичинекей бекен. Кичинекей эле экен. Анан өңү кандай экен? Жанагы эле сүрөттө тарткандай мультфильм, кинодо тартып атпай, ошо сыяктуу эле. Кулагы, куйругу бар. Ошондой, анан куйругу бар, туягы бар, анан муну жөн шумдук бирдеме болсо кок арылап кетет, талкалап кетет деп сүйлөп атабыз. Ал өзүңдөн болот экен. Аны чоңойтуп командир кылып алыш, жок кылыш да адамдын бул ыйман деген ошол. Сен жаратканга канчалык ишенсең, ал кичинекей болот экен. Кичинекей болот, анан ишенбесең, ал сенин командириң болуп алат экен да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Эми мындай, сиз Ак өлөңдөн келдиңиз да, Ак өлөң болсо Саякбай атамдын жери, анан Саякбай атам менен байланыш болобу, болбойбу? Ооба, кичигүн. Саякбай атабызды мен да туутчумун кичинекей кезде. Менин багыма жараша ал кишини көрүп калыптырмын, анткени Тирүү кезиндеби? Тирүү кезинде мен бирин 2-3 жолу болсо да көрүп калдым. Анткенсе ошо биздин кошунабыз, чоң байке деп койчу элем, чоң киши эле, бул Саякбай чоң атанын инилери эле, шомпор урушунан да булар деген. Ошолордун бир баласын отургузган тоюна келген экен, мен ошол кезде Саякбай чоң атамды өз көзүм менен көрүп калганмын. Саякбай чоң ата чала кыз өкө колуна куш колдуруп келип ошол жакта конок болгон. Анысын көрүп калгам, анан да бир айылда бир манас айтылган кезде манасын айтып атканын да көргөм, кагылайын желмайын деп ыйлап атканын уккам, ал кезде кайсы жерин айтканын билбейм, бирок мен ыйлап атканын өз көзүм менен көргөм. Анан ушул нерсе келгенде да, анан Саякбай чоң атама да жолугуп, анан мен ал кишиден манасын уккум келди да. Анткени бирөө бир айтат, бирөө бир айтат, бирөөнүкү ал киши айткандай айтыш кыйын го. Кызылдай эле казынады өзүнчө бир, билбейм, кайсы кымбат жагына салыштырам билбейм. Анан мен оюмда ошо манасын угам го десем, анан көрсө биз ал кишинин бааларын билбейт экенбиз. Ал мага бала катары манас айтып берчү кишилерден эмес экен. Көрсө Саякбай чоң ата чоң касиет бериптир. Ага кыргызча айтканда пайгамбарчылык эле берилген экен. Биз билбестик кылып, жараткандан бөлүнүп калган үчүн, ата бабанын ката салтын унуткан үчүн Саякбай чоң атабызды барктай албай калыптыр. Эгер ошонун акыл насаатын уккан кезде биз экөөбүз бүгүнкү могул оордон кетет деп сүйлөшүп отурмак эмес экенбиз. Анан тияка барганда мага манасын айтпайт, кагылса дагы кетейин балам деп мага акыл насаатын айтат. Анан бул дүйнөдөн да жанагынтип көрүп калсам да тияка барганда рахмат келип кыргыздын басына келаткан нерсесин дагы бир далай акыл насааттарын айтып, ушу менин касиеттүү болуп калышыма бул кишинин да эбегейсиз эмгектери бар деп айта алат элем. Эмнеге? Кеп кеңешин берип атпайбы? Кеп кеңешин ал деген берки дүйнөдөн берип атат да, кайып дүйнөдөн келип берип атат да. Дүйнөдөн келип берип атат да магачы. Анан мен ошону колдонуп отуруп, анан ошонун негизинде мага да ден соолук берилип атат. Киши айыктыруу, адам баласынын жолун ачуу, кырсык кыйынчылыктан чыгып, эми муну колдонуп отурсаң, киши айыктыруу эле деп түшүнүп алышкан. Киши айыктыруу ал бир эле жагы. А эгер бул илимди сен чыдап сыноосу кыйын экен. Чыдай берсең, жана мектептеги окуудай эле биринчи мектепти бүтөт экенсиң, анан илгеркичи айткандай техник институт, университет деп академияга кете берсең болот. Профессор, доцент болуп кетет кезинде доктор. Акыры ошого жетсең болот экен. Агай, ананчы, мисалы үчүн азыр жалаң ушундай Фейсбуктан окуп угуп жүрөм, ар бир адамда кыргызда манасчылык ойгонуп атат. Деп анан биз көкүрөгүбүздө манасты ойготушубуз керек деп анан манаска аябай көп көңүл бөлүнүп атат да. Сиз ал духту сезесизби? Туура суроо бердиң. Анан мен мындай айтат элем.
баягы биякты ойготушубуз керек деп ойлоп атабыз. Ойготобуз десе эле ойгонуп кетчү нерсе эмес экен, билбестик ушундай. Көрсө ада бияктан келет экен. Ада жараткандын буйругу болгон кезде жөн эле отурган кыргыздын бир баласына келип эле аны салып коет экен. Мен азыр муну азыркы заманга жараша шарият кылып айтып атам, мыйзам катары айтып атам. Бул флешка салып койгондой эле окот экен. Ыйман салынат деген сөз бар, илгертен бери адам ыйман салат деп. Көрсөтөк ыйман деген ойлосо бар, ал келгенде адам ыйман салынып жаратканга ишене баштайт экен. Жана да башка ушундайлар көп бар, ошон үчүн өнөр деген ойлосо бар жараткандын. Ошо келип эле дарып коет деп, кыргызда дарыйт деп айтат. Дарып деген бул кыргызча отурумда берилет деген. Аны алып келип берсе эле жок жерден эле манас деп айта баштайт. Анан эмне үчүн манастын жана кыргыз элинде канча бир атактуулардын аттары чыгып эстеликтер эмне үчүн коюлат? Арбак козголду деп айтат кыргызча айтканда. Жараткан деген түйдүнөн карап отуруп, адам балдары чектен чыгып кетип баратат. Курал жарак менен дүйнөсүн жарылчу кара дары салынган челекке жеткизди. Аны саз келгенси бизге жараткан көп нерсени берип койсо, илим билимди билип алып, биз бирибизди кыра турган акыбалга жетпедикпи? Анан жараткан тияктан карап туруп, кой, мынтип отурсам болбойт деп кечирип келген экен. Мындан кийинкисин кечирбейм деген чечим чыгарган. Тил алгандардын кечирем, тил албагандардын кечирбейм деп койгон. Жана Манас атабыздын аты чыгып атканда, көрсө деген эчен элдерге мүмкүнчүлүк берген экен. Бир бул элге берип туруп адамзатын аман алып кал деп ар кем эми алым кешчи өз деңгээлинче жасаган экен. Анан акырында кыяматты жарылап, эми кыяматты ишке ашыра турган Манастын эли болсун деп берип атат. Ошон үчүн Манас атанын даңгазалы аты чыгып аткан себеби ошол. Манастын эли болсун, кыяматты кайра айтыңыз, ушу кыяматты эмне кылган? Кыяматты ишке Манастын эли ишке ашырсын деп. Эмнеге биз? Анткени деген. Жараткан мындай экен. Биз деле эгер мындай жөнөкөйлөшүп салыштырганда, эгин эккенде деле башында башка сорт болгон да. Улам селекциянын негизинде арык иштетип отуруп анан деген аягында жегиликтүү көп чыккан, түшүн берген, ысылуу суукка чыдаган эгин чыгып, курсактагы жөнүндө сөз болуп атпайбы? Көрсө, бул деле жараткандын мыйзамын жерге орното турган элдерди эчендерге берген экен. Мисалы жөнөкөй эле айтып көрөйүн. Мисалы жанагы Индия жөнүндө өзөкө сүйлөшкөндө айттык, Индияда да отуруп боги деп айтып салган экен. Анан бул деген мен фактын айтып атам да, анткени жомоктор бар, кээ бирөө билбей калышы мүмкүн. Бог любви, богатство. Деп анан ошо кезде көрсө деген бул гректерге да бериптир, анткени гректердики жазылып калган алар. Олимп деп айтып атат. Олимп дейт, стойбище богов дейт. Демек бул ыйык жай бар дейт, жогортуда ал жерде кудайлар турат деп, ушул жеринен да көптөрү жаңылып калып, анан бул долбоор сыяктуу экен. Жаңылып калган кезде аны жаап коюп, бул элге ооп кете берет экен. Бул дөөлөт сыяктуу тоолонуп, ар бир элге келет турбайбы? Келе берет экен. Анан ошону биз кармап кала алабызбы, кармап кала албайбыз, кээ ошо жөнүндө болуп атпайбы? Түшүнүктүү. Анан сиз көлдүн уулу катары өткөндө Дөөлөт абам экөөбүздүн да немебиз интервьюсу учкай көрүп калыптырсыз. Анан ушул көлдүн касиетин байкайсызбы? Байкамактушун көрүп жүрөм деп айткан туура эмес, көрсөтүп жүрөт деп айткан туура болот да. Биздин чоң жаңылышыбыз анан мен талкалап атам, анан тигим деп сүйлөп атабыз. Кичине бияктын эмгектерин айта жүрүшпөйбү? Анткени ушуну билбей калып, ошону пайгамбарлар билген экен. Азамат ошолорго, рахмат ошолорго жараткан деп сүйлөшкөн бүт бар экенчи. Ошонун баары ошондой бияктан келет экенчи, анан көрсөтүп жүрөт мага. Эмне экен? Башында кезде көл деп атасың, көл жөнүндө мага башында келгенде периштелер мынтип айтчу эле. Көлдүн ээси бар деп коюшат да. Мындай табышмак сыяктуу айтат, анан кийин чечет экенсиң, анан даярын берсе да макоодо болуп калышы мүмкүн экен, макулдуу болуп кеттим деген жокмун. Ушинтип отуруп үйрөтөт булар дегенчи. Адамдын оюнда анан көлдүн ээси бар деп коет. Анан ал деген аны кудайчада деп коюшат, ээси бар дейт. Анан кудайча ким экенин билесиз деп коет. Анан кайдан билем десем айтат. Бир убакта дейт, силердин Манас бабаңар дейт, бир убагы келген кезде дейт, бой дайратын алып алып дейт, көлгө келип дейт, жүзүн чайып, анан көлгө сыйыныш үчүн келчү эле, ошондо сыйынганда кудайчада батасын берип, ошо кезде Манас бабаңар дейт, каники энеңер болуп, кыргызга бир эбегейс кут токтот деле деп айтып коюшат. Кут токтот деле дейт. Токтот деле дейт. Анан ошону жомок кылып айтып берчү, анан кийин анан өз көзүм менен көрө баштадым, көрсө чын эле биздин көлдүн ээси бар экен. Жанагы мен да бата ала турган жерлерим бар.
Батаны кайдан алам? Сыйынып, эми сыйынын жолдору бар, жана ырым-жырым деген ошо да. Анан колдун келиши жеринен сыйынып, анан убагы жеткен кезде биз да дасторкон жаябыз, жаратканым деп курмандык чалып, ата-бабалар эле эмес, азыр ата-баба деп жүрөбүз, мен түшүнгөндөргө кененирээк айтып атам. Колдошторуң да кырышат, ата-бабаларың, олелар дүнөсү, периштелериңди жаратканга кайрылып туруп ошонун баарын конокко чакырат экенсиң. Куран окутуу деген ошол экен. Конокко чакырат экенсиң. Ошол конокту даарат алып жасалат экен, тамагынын баары тең биз билесиз, окуп атабыз. Адал болсун дейт. Туура эмес жасап атабыз. Даарат алып жасайт экенсиң ошондо отуруп алып. Анан ошол кезде отуруп ошо Кураныңды окутуп сыйлайт экенсиң. Куран окутуу деген өзүнүн колдошторуңду сыйласаң, Ата-бабаларды сыйлайсың. ата-бабаларың, олеларың, периштелериң, колдошторуңду сыйлайт экенсиң. Алар ыраазы болсо анан Куран окутуп бүткөндөн аягында булар мынчет экен. Жаратканым дейт. Мына сизди улуу ыйыктып жүргөн адам баланын үй бүлөсү биринчи сизге кайрылды эле, анан бизди да сыйлап атат. Анан бата береличи деп суранат экен. Булардын колунан бата берип коелучу десе анан. Эми мени карап намазын окуп Кудай деп түз жүрсө, силерди сыйлап, кыргызча айтканда конокко чакырып атса, бергиле деп айтат экен. Анан ошо Курандын аягында омин деген анан бата алып калып кыргыз. Бата менен элгө көрөт, жамгыр менен жерге өрөт дегендин чечмеси ошол экен. Неме көл жөнүндө теманы улантсак, азыр көлдө акыр чекирге толот, баягы толтуруп атабыз. Анан илгери ата-бабаларыбыз көлгө түшчү эмес экен, жүзүн чайып сыйынган жер болчу экен. Азыр болсо көлгө жыргап түшүп атабыз жана ар кандай иштердин баарын, ыплас иштердин баарын ошол жактан жасап атабыз да. Анан ошол канчалык адамга таасир берет экен, эмне болот экен, таарынат бекен көл? Сөзсүз. Анткени бул деген мындайча айтканда өтө ыйык жай экен. Өтө ыйык жай экен. Анан эми жана Кудайча ата жөнүндө сүйлөгөндө мындай айтсам, ар жак өзү чечип алар дейм, ар ким өзү. Биз ошентип дасторкон жайып атсак, 99-жыл болчу мен дагы эсимде. Анан жогорку дүйнөдөн да бирөөлөр келиптир. Укчумун көрүлөк болчумун, анан келип анан балам мен ким экениmin билесиң дейт. Анан кайдан билем көрмөсөм сен? Кудайча атаң мен болбоймунбу деди. Ала ата экен кадимки. Көлөне деп сыйынабыз го. Биз эми ар ким өзү мындай болот экен. Маалыматты бирөөнө берет, бирөөнө бербейт экен. Деңгели, мисалы биринчи класстын сабагын берет, 10-дуку дегенде болот экен, кыйын болуп кеттим деген жокмун эми мага. Кудайча ата жөнүндө сөз болуп атат, ошондой деп. Балам мен Кудайча атаң мен болбоймунбу? Дасторконуңду жайып берсең, анан бүгүн бата берейин деп келдим эле. Деп туруп анан мынтип айтты. Балам ушуну эсиңен чыгарбай жүрсөйт. Эми чыгарбаганда мен өзүм бил деген жокто элге жеткиз деп атат. Анан тымызын эл көрүп жүрдүм эле, могуга байланыштуу элге айтпасам болбой калчу деп атат чынындачы. Анан ошондой айтат. Менин ким экенимди билип алчу дейт. Мен дейт, жер жаралганы пайгамбарларга бата бердим эле дейт. Ошондо биздин көл эмне болуп атат анда? Мазар деген сөздүн чечмеси кыргыздык ыйык жай деген сөз экен. Жана сенин сурооң боюнча ошол ыйык жайды биз тебелеп тепсек кордоп атпайбызбы? Ошон үчүн булар нааразы болгон үчүн бизге бата сурап бере албай атышпайбы? Ошон үчүн убагында муну кадырлап, илгери биздин ата-бабаларыбыз жараткан деп, мейли Кудай теңир деп жашап, азыркы караганда жүрүм турумдары сонун болгон алар деген. Аны ошо көлдүн ээси ыраазы болгон үчүн аларга жараткандыгын сурап келип касиет таратат экен баарына. Ошон үчүн көлдүктөр касиет неме экен? Анан ошон үчүн деген аны көрсө деген ооба Саякбай Карлаевди айтып атабыз. А мен муну айткым келип атат дагы ошого кошумча катары. Айым үчүн көлдөн акелер чыккан. Жет акен бары көлдөн чыккан, негедир башка жерде жок. Эгер ой жүгүртө көрсө, калыгул олуязда көлдөн чыгып атат да. Айым үчүн деген суроо жатат деп эле батасын алып берген. Көрсө деген Кудайча атанын батасын алган үчүн, өзлөрүнүн ыйыктыгын туура кармап, сыноолордон өткөн үчүн акечиликке жетип, олуячылыкка жетишкен экен да. Ошон үчүн де Манас бабабыз да көлдүн ээсинин батасын алып, кыргызга кут токтотуп, жаңылып калбасам 7 хандыкты орнотконмуш, ошол болгонго дейм. Сонун агам аябай сонун сөздөр болду, таасирдүү сөздөр болду. Мунун баары угуп аткан көрөрмандардын кулагына күмүш сырга болуп, көкүрөгүнө кыт болуп уюп калат деген ишенимдемин. Баарыбыз эми ой жөн эле да деген нерсе эмес, мындай маани берип, маңыз берип карай турган болсок, жакшылыкка үндөө темасы болду, жаратканга үндөө темасы болду. Анан бир акыркы айта турчу кебиңиз, кеңешиңиз болсо,
экранга айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер жана жалпы адам заты. Мен негизи жараткан мыйзамдын өзүндө айтылат, адам баласы дейт, көргөн билген жакшылыгыңды айта жүрчү дейт. Анан эмне кылайын, бул мен тандап алган нерсе эмес, жараткан буйрук экен, кандай ой жүгүртөт ар кимдин өз эрки. Бирок мен аны карап отургум келбейт, эгер мен отура берсем, могул оор аркылуу ишен адам балдары кетип калган атат, сөзүн туурасы. Жана мамлекетибиз эле эмес, адам заты жоголуп кетчү акыбалга жетти. Колуман келишинче айттым, кандай баалайсыздар, кандай таразалайсыздар, ал өзүңөрдүн эркиңер. Анан бул нерсе келгени бир кыскача айта турган нерсем бар. Ырдай албайм такыр, бирок ушул нерсе моюнсунганда ырда жазам. Анан ушул деген аягында бир нерсени айтып коем ыр түрүндө. Эй адамым, жараткан кылды жарыя, угуп алгын жашыңдагы карыя, жер жүзүнө кондуруптур эң акыркы акпакты, тееп албагын астыңдагы эң акыркы актакты деп айтат элем. Анан бул деген адам затына берген мээримдүү, мээрман, калыс жараткан, адам кырылып калбасын деп акыркы эскертүүсүн берип атат. Мындайын кечирим болбойт деп айткан. Алымдын келишинче жараткан ыйгарган ылжы элчилик милдетинди аткарып мен жеткизип атам. Анан тилегим адам балдарын көрүп өкүнөм. Жакшы нерсени айтып атсаң, таң калып карап турат, бул калп айтып атат го деп, алдасаң кулагын шалпайтып ичип алат. Ушуга күйөм. Анан колуман келишинче көргөн билгенимди далилдеп туруп, анан ошондо гана айтып атам, мына бул жөнүндө мен кур сөз сүйлөп аткан жокмун. Башаман болсо дагы буюрса күчүгүм Назира. Бите жазган конспектлерим бар, көчө көрсөттүм, мына 13 дептер болду, кур сүйлөгөн жокмун. Ошонун баарын изилдеп көрүп, 35 жашыман бери жараткандан периштелер, ойлолор, ата-бабалар алып келген кеңешти колдонуп көрүп, иш жүзүндө көрдүм. Ооруп жүргөн киши кантип айып кетсе болот, кырсыктан кантип чыгып көрдүм. Анан шылдыңда болгон күндөрүм болду. Жаш кезде өрт экенмин, арлаганда жүрөк мокойт экен. Чыккым деле келген жок, бирок чыкпай отуруп алсам, элиң жок калсачы. Ошон үчүн да кыргызда сөз бар. Улугу ойчул болбосо болуп кетет эл кайып дейт. Анан ар жагына кошуп койгон буяктын кеңешин угуп алып. Аягында ошол улугу да кайып болуп кеткен элдин улугу талаада калат, тантайып деген сөз бар. Анан элиң болсо касиеттүү болосуң да, элим жок, мен кимге касиет болом? Ошон үчүн мага элим керек болуп атат. Жана элим эмес, жер жүзүндө адам заты керек болуп атат. Жерди бейиш кылып жараткан экен. Бул арабтын сөзү кыргызча айтканда жыргал экен. Жыргал мекенди берип аткан мүмкүнчүлүктү акыркы кармап калып аман калалычы деген гана нерсени айтып атам. Жана болуптур бүгүн биз абалап акырабыз, эмне калтырабыз. Бул жашоодо жараткандын мыйзамы ушул экен эң башкысы. Өзүң түз жүрүп, жаратканга жаккандай, ата-бабаңа, улуктардын жаккандай иш кылып, эл журт үчүн кызмат кылып, аркаңда бирдеме калтыр. Жана бала бакырга бирдеме ташып кетүү. Эгер тукумуң бар болсо, бул дүйнөдөн Куран барып турса, бейиште отурат экенсиң. Тукумуң жок калса, Куран түшпөсө, тозокто отуруп калат. Муну ачар бакта ошону айтат. Ошол. Рахмат сизге. Абдан ыраазыбыз. Көбүс тең милдетибизди аткардык деп эсептейм. Рахмат Назира, сага да рахмат. Бул жерде тартып аткан балдарга да рахмат. Ылайым иштериңе ийгилик. Мен тилегим ушул ар бир адамдын көкүрөгүнө жетип, көкүрөгүн козгоп ачып, жана мүмкүн болчу көп адамзат аман калып калса экен деп тиленемин. Жана ошондой болот деле алсак. Айтканыңыз келсин. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн мына ушундай кызыктуу, башкача өңүттөгү маек болду. Буюрса мындан ары дагы ушундай касиет ыроологон адамдардын көкүрөгүн тыңдоо, бир ушинтип элге жеткирүү вазифасын аткарып турсамбы деген ойдомун. Анткени алардын дагы сөзүн угуп коюуга баягы мүмкүнчүлүк бериш керек го деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, өз пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар жана каналыма катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламаттап, аман туруңуздар.